Эми талкууга кезек беребиз. Борбор Азия кыймылдаа уюму Орусия жана Казакстандагы кыргызстандык эмгек мигранттардын абалы боюнча иликтөө жыйынтыгын чыгарып, бул өлкөлөрдөгү мигранттардын укугу корголбойт деп жарыялады. Арай көз чарай талкуусу мигранттардын маселесине арналат. Анда микрофонду кесиптешим Замира Кожобаева узатам. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Жаңы эле менин кесиптешим айтып өткөндөй, бүгүнкү темабыз миграция болмокчу. Урматтуу угарман, жылына мекенине 2 миллиард доллардан ашуун акча жиберип жаткан мигранттардын чыныгы жашоосу кандай? Мигранттардын укугу негизинен ким тарабынан тебеленет? Кыргыз мамлекети мигранттардын Орусияда, Казакстанда, Түркияда, Түштүк Кореяда жана башка алыс жакын чет өлкөлөрдө иштеп, үй бүлөсүн, жакындарын багуу үчүн кандай шарт түзүп берүүдө? Урматтуу угарман, мына ушул суроолорго сиздер менен чогуу жооп издейбиз. Алдыдагы жарым саат ичинде биз менен чогуу болуңуз. Биздин талкуубузга үн кошуп катышсаңыз болот. Телефонубуз 31 61 63, Бишкек шаарынын коду 0312. Телефонду кайталап коеюн: 0312 31 61 63. Биздин бүгүнкү тегерек сөздүн катышуучулары жакында эле ошол Борбор Азия кыймылдаа уюмуна мигранттардын укугу тууралуу иликтөө жүргүзүүгө жардам берген демилгечи Бир Дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун жетекчиси Тулейкан Исмаилова, Кореяда кыргыздар диаспорасынын өкүлү Тагай Өзүбеков жана ошондой эле телефон аркылуу биз менен байланышта Москвадан Рус партнер ишканасынын президенти, ошондой эле Замандаш ассоциациясынын Москвадагы өкүлү Руслан Ешимов катышат. Урматтуу маектештер, кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы? Болдук, рахмат. Тулейкан айым, сизден баштайлы. Биринчи айтсаңыз, ошол өткөн жарым жыл аралыгында сиздер ошол иликтөө жүргүздүңүздөр Орусия менен Казакстанда. Анан бул өлкөлөрдө мигранттардын укугу корголбойт деген тыянакка келүүңөргө эмне негиз болуп себеп болду? Эми коомчулук билгендей жана өкмөт билгендей 1,5 жыл мурун Орто Азия кыймылда деген түйүндү негиздегенбиз. Анын ичинде 25 мамлекеттик эмес уюм бар. Бүгүнкү күндө инициатор катары жана башка мамлекеттик эмес уюмдар ошол эле мигранттардын тагдырын жана алардын укуктарын да бир караган мамлекеттик уюмдар да кошулганда ай сайын ушу талкуу болуп жүрөт. Сиз айткандай ушу биринчи 4 мамлекетте Орус өлкөсүндө, Казакстанда, Кыргызстанда, Тажикстанда мигранттардын ушу укуктарын жана акыбалындай алкагында жүргүзчү мыйзамдарды аябай изилдегенбиз. Ошондо дагы Казакстан, Россия, ошол эле Кыргызстандын, Тажикстандын көп мыйзамдары эл аралык принциптерге мындай бир жакшы, мындай бир айкалышкан эмес дегенде жыйынтык болгон. Аны да өкмөткө да бергенбиз. Экинчи жактан ошо консулдуктар жана элчиликтер кандай мигранттардын тагдырын карап жана жардам берип атат деген ал да иликтөө болгон. Сиз айткандай жана деги эле ошо мигранттардын акыбалы кандай дегенде процент караганда эң негизги мигранттардын өлкөсү Кыргызстандан, Тажикстандан кабыл алган бул Орусия мамлекети. Мырза элчи Болот Жунусов айтып кеткендей, официалдуу түрдө 600 миңге жакын мигранттар официалдуу түрдө бар. Бирок 1 миллионго жакын официалдуу эмес мигранттардын тагдырында камтыганда ошол биз иликтөө жана иштеп аткан мезгилде билген тыянак. Экинчи жактан Орусия 30га жакын мыйзамдарын өзгөрттү да былтыркы жана январда дагы быйылкы жылы. Ошондо да баарын караганда мындай бир тез аранын ичинде кабыл алып атты жана мигранттарды мындай бир жакшы маалымат менен камтып же болбосо аларга мындай бир түшүнүк бербей, эң негизгиси биз ушул караганда былтыр мисалы 300дөн ашык груз 200 келген. Эми ошондо биз айткыбыз келип атат. Бул деген эч кимди азыр күнөөлөбөш керек. Эң негизгиси кыргыз мамлекети барбы? Жана кыргыз бийлиги өзүнүн элин кандай сактайт ушул конституциянын алкагында? Эмне үчүн мигранттардын тагдыры жалгыз гана акча менен гана кызыктар? Бийликке деген маселе бул деген аябай өкүнүчтүү жана ички мигранттардын концепциясы кандай дегенде бизде андай саясат жүргөн эмес бүгүнкүгө чейинчи. Тулейкан айымга сөзүңүз каралжы. Бизде угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз сизди. Келе жаткан кыздар майрамыңар менен. Сизди дагы куттуктайбыз. Майрамыңар кут болсун. Ишиңерге ийгилик, белеңгөр тынчтык жана кыргыз элине бүт вопрос көтөрүп атканыңар үчүн чоң рахмат. Мен өзү Оштон звонить этип атам. Эне менен баланын айыптарды коргоо фондунун президенти Мурзаева Аймитан. Мына Тулейкан эже менен көрүштүшкөнбүз да бизчи.
Мен айтмакчымын да, бир эле мисалы үчүн мына иммигранттардын эмесини азыр мисалы үчүн 60 миң адам черный списокко түштү деп атышат. Эгер 60 миң адам бүт баары черный списокко келген болсо, булар каяка барат, кайдан иш табат, кантип иштейт? Анан бул жерде мисалы үчүн мына майыптардын балдары да кеткен да, мисалы үчүн биздин балдар дагычы. Алар дагы мисалы үчүн келсе, жөнөкөй адамдарга караганда биздин майыптардын балдарынын иштеген шарттары оор болот да. Анан Төлөкхан айымга айтып атам. Мен Төлөкхан эжени Бишкекке барып таппай келдим. Мен ошонун адресин алсам деген оюм бар да. Азыр эфирден сырткары балдар сизге байланышып айтып коюшат. Рахмат сизге байланышка чыкканыңызга. Руслан мырза, сизге сөз бергим келип турат азыр. Жакшы эле болуп атат да. Руслан мырза, сиз айтсаңыз да, мына сизге мен өзүм деле көп болуп калдым. Кыргыз болобу, өзбек болобу, тажик болобу дегеле мигранттар көп кайрылышат. Ошонун ичинде укугу бузулуп тебеленип кайрылган мигранттар да көп да. Негизинен эмне, ким бузат алардын укугун? Негизинен алганда Россия тарабынан чындыгында эле мына жаңы жылдан кийин көп закондор өзгөрүлдү мигранттар үчүн. Бул закондорду биринчи эсептен биздин мигранттар билбей калып жатышат. Мигранттар эле эмес, ушунун үстүндө иштеп аткан, күнүгө законду окуп отурган мен билбей калам. Мен эле эмес, чукул болуп атат. Миграция ФМСтин миграция закондорун өздөрү чыгарып отурган ФМСтин сотрудниктеринин өздөрү, даже начальниктери билбей калып жатышат да. Кандай алар закон чыгат, ошону кандай жолго салып, кандай иштетүүнү ФМСтин начальниктери өздөрү дагы билбей калып атат. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин мигранттарыбыз өздөрү келгенде эле баягы документти алуунун өтө кымбатчылыгынан ала албай калып атышат. Алгысы келбей коюп атышат да. Мисалы үчүн келгенде регистрация деген өзү акча турат. Анан разрешениени алып өзүңүз билесиңер, ошо $1000 $1,5 миң чаап кетип атат. $1000 ылдый жагы $1000 болуп кетип атат. Анан келе калыбы жалгыз үй сатып келгендер самолеттин билети менен иче турган тамагына тыйын эле алып келишет экен, документтерди ала албай калып атышат. Мына ушул эгерде жанагы разрешение на работу регистрациялары эгерде действительно бекитилип турган болсо, же болбосо жанагы 2000 рубль госпошна төлөп кое турган болсо, вот ошону ошол 2000 рубльдү төлөп эле ала турган кылса жакшы болмок. Руслан мырза, ооба, азыр дагы уланталы, бизде байланышта каарманыбыз бар экен, кээде бизге чөнтүк телефондон чалып калышат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз. Жылдызбек, Бишкектен, коомдук ишмер. Төлөкхан айым, мен сизден бирдеке айтайын дедим эле да, мен өзүм дагы бир убакта Санкт-Петербург кыргыз диаспорасынын зам төрагасы болгондо айтарым, чындыгын айтканда мамлекет тарабынан азыр бүгүнгө дейин жетишерлик деңгээлде ошолордун миграция тарабынан, өкмөт тарабынан жакшы мындай сүйлөшүүлөр болбой атат. Биздин мигранттар жылдан жылга өзүңүз билип атасыздар, Россияда же башка жактагы мыйзам күчөгөндөн күчөп, чындыгында ушу баардыгын кысып атат да. Разрешение работы деп коет, башкасы деп коет, өтө оор болуп атат чындыгын айтканда. Анан мен сизден бирдеке сурайын дедим эле, Төлөкхан айым. Мына көпчүлүк айтып атат да, там бирдиктүү тамаждын баазы союзуна кирсек баардыгыбыз. Мен ойлоп атам, баазы союзуна киргенде деле мигранттарга эч кандай жеңилдик болгон жок. Туура айтып атасыз. Анан чынын айтканда мына жакында эле мен кече жакында эле жаңы бекитилген Доскул мырза менен жолуктум. Министр зам орун бар экен миграция. Бирок ал айтат, колдон келишинче кылабыз дейт. Но бирок үмүт кылат экенбиз, бирок азыркы күнү эч кандай мамлекет тарабынан мындай көмөк жок да. Эң туура. Рахмат, сизге байланышка чыкканыңызга чоң рахмат. Тагай мырза, мына биз Түштүк Кореясында бүгүнкү күнү ошол Кыргызстандан барып иштеп жаткан мигранттардын саны 3000ден ашуун деп айтылып жүрөт, расмий, э? Ошол Түштүк Кореядагы кыргыздардын, мигранттардын абалы кандай? Алардын укугу ким тарабынан корголот? Тебеленгенине нааразы болгон мигранттар барбы? Эми албетте беш кол тең эмес дегендей ар бир адамдын өзүнүн баягы человеческий фактор деп коет эмеспи, ошол жагынан кыйынчылыктарга кабылган мекендештерибиз бар. Негизинен Корея өзү демократический мамлекет, өнүккөн мамлекет болгондон кийин ар бир структура өзүнүн жумушун жакшы алып барат да. Ошол эле миграция, андан тышкары жанагы жумуш менен камсыз кылган министерство труда деп коет, надамбу деп коет, ошол жак өздөрүнүн жумуштарын жакшы алып барат. Кайсы жерге барып мына жумушун баягы бизде деген 2008-жылы келишим түзүлгөн Кыргызстан менен жана Корея ортосундагы ошол жумушчуларды Кореяга алабыз деген. Биз мындайча айтканда экспорттоп атабыз да Кыргызстан, тияк ошол импорт
тияка аябай жумуш орун көп талап болгондуктан ошол импортировать этишет да ошол жумуш мигранттарын биздин эле өлкөдөн эмес эле ошондо 15 өлкөдөн ошол эле Өзбекстан, Монголия, Китай, Индонезия, Филиппин ушундай сыяктуу мамлекеттерден алышат. Жалпы жонунан мигранттардын саны 1.250.000 мигрант бар экен, Кореянын бардык мамлекеттерди кошкондо. Ошонун ичинен Кыргызстанда 3.500-4.000ге жакын мигранттар бар да. Силердин ошо диаспорага укуктары тебеленип бир кайрылган мигранттар болду мына 5 жыл аралыгында сиз иштеген? Укуктары тебеленип кайрылгандар албетте болот. Баягы турмушка чыгып барган кыздардын ошол баягы ажырашуу процессинде ошолор кыйынчылыкка турат да. Алар мигранттар мисалы үчүн айлык акыларын ала албаган же башка бир иш берүүчү тарабынан кандайдыр бир кысым, зомбулуктарга кабылган же башка дегиле? Андай деле кысым жок ал жерде. Баягы тил билбей калып, өз убагында кайрылбай, ошондой кыйынчылыктарга болгондуктан ал ар бир индивидтин өзүнөн зависит этет да. Ошондой кыйынчылыктар болот, албетте болот. Мындай жалпы жонунан караганда андай деле проблема жок десем болот да. Рахмат, бизде байланышта угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз Таллай Бишкектен. Эми Орусиянын саясатына негизи түшүнүп болбой калды да, бул мигранттарга кандай саясат кылып атат, өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Эң эле басымдуу бөлүгү Тажикстан менен Кыргызстандан болуп жатпайбы? Эми таможенный берки Бажы союзуна кирген өлкөлөрдөн алардан мигранттар деле барбайт экен, алардын деле кандай укуктары болуп атат, ал жөнүндө деле мындай маселе жок да. Эми буларды карасак, Бажы союзуна киресиңер, тиги Европага кирбейсиңер деп атып, Украинаны революция кылып жутушту. Эми биздин дагы кенедей Кыргыз элин дагы туңуюкка келип кептеп отурбаса эле болду. Рахмат. Сизге да чоң рахмат. Урматтуу угармандар, Бишкекте саат 8:45 өттү. Эми күндүн олуттуу жаңылыктары менен кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргыз оппозициясы эч кандай төңкөрүш же башаламандык уюштурууга камданган жок. Бул тууралуу Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле долбооруна сүйлөгөн учурда билдирди. АКШ Украинага экономикалык жактан көмөк көрсөтүүгө даяр. Пакистандагы Иран консулдугунун жанында жардыруу болуп 2 киши мерт кетти. Казакстандыктар Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Владимир Жириновскийге каршы кол топтоду. Саламаттыкты сактоо тармагындагылардын кесиптик бирдигинин мүчөлөрү бүгүн Бишкекте дарыгерге кол көтөрбө деген аталышта акция уюштурушат. Урматтуу угарман, ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен биздин интернеттеги дарегибизден таап окусаңыз болот. Интернеттеги дарегибиз azattik.kg. Биз болсо тегеректүү талкуубузду улантабыз. Төлөкан айымына угармандар дагы көп суроо көтөрүштү. Мамлекет эмне кылып берип жатат? Ошол 2 миллиарддан ашуун акча жиберип аткан мигранттарга. Ошол мигранттар жиберген акча түздөн-түз мамлекеттин капчыгына түшпөгөнү менен бюджетке мисалы үчүн ошол ар бир үй бүлөгө түшүп, ошол ар бир үй бүлөнү ток кармап, кандайдыр бир деңгээлде социалдык чыңалууга жеткирбей келатканын айтыш керек да. Анан өткөн жылы 2,5 ай аралыгында жыл башынан апрелге чейин бир эле Москва облусунан 47 кишинин сөөгү келген. Мен ошол кезде барып калган премьер-министр Жантүрө Сатыбалдиевге айттым эле, мына ушинтип эле сөөк кетти. Бирден кеткен кишинин бир сөөктүн артында канча бала чакасы үй бүлөсү турат. Силер эмне кылып бердиңер десек, жобу биз груз 200 сөөктү акысыз жеткирип берүүгө жетиштик деп. Ушул аябай кейиштүү позиция Замира айым, анткени премьер-министр же болбосо башка чиновниктер ушу груз 200-дү биз бекер жеткиргенге ушундай аракет кылдык деген ушундай бир отчетторду окуганда адам ушунчалык кейит, анткени бир да адамдын өмүрү ошол эле жиберип аткан 2,5 миллиардка же болбосо миллионго эч кандай тете келбейт, анткени адамдын өмүрү бул баасыз да. Муну Кудай берген жана ата энеси берген. Анан ошон үчүн биз ошол эле жоопторго караганда бул эч кандай жүрөгү жок, ушундай бир өзүнүн гана ишин, мындай бир өзүнүн кызыкчылыгына иштеткен, конституциянын алкагын баарын тең унуткан деген чиновник деп баалайбыз. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, биринчисинен Кыргызстандын ичинде бир да министрлик
толук кандуу ушу мигранттардын укугун сактап жана сопровождение кылып, анализ кылып, ошо отчетторду мындай иликтеп, же болбосо ошол эле ООНдун институттарына, же болбосо ошол эле мындай алака берише жанакы жанакы айтып атпайбы, ШОС, ОДКБ депчи, алар жалаң гана экономический маселени карашат да. Жана биздин чиновниктер ошол ШОС же болбосо ОДКБнын мындай бир алкагында сүйлөшкөндө, ой биз жыргадык деп бирдемени кол коюп коюшат. Адам тагдыры деген бу деген Кыргызстандын келечеги жана бүгүнкү статусу. Эгерде ушундай мындай бир мыйзамсыз деп айтам, конституциясыз көз караш менен өзлөрүнүн да ишин жакшы алып бара албайт. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, биз айтканбыз, ушу Кыргызстандын ичинде аябай жакшы концепция болуш керек. Мигранттар кандай болуш, ички мигранттар, мисалы эмне үчүн Баткенде азыр ушундай граница же болбосо Тажикстан менен ушундай, анткени эл кетип атат, жаштар кетип атат. Ошол эле ички менеджментти жакшылап жасаса, бул аябай жакшы болмок, жана кыргыз элине, кыргызстандыктарга жакшы үлүш болмок. Кыргызстан өнүкмөк. Экинчи жактан, эмне үчүн ушундай башаламан деген суроого биз иликтеп көрдүк. Бүгүнкү чейин кыргызстандыктар жооп ала албайт. Бюджет кандай келип атат толукталып. Ошол эле мигранттардын акчасына кубанышат жана кумтордун акчасына кубанышат. А биздин налогтор кайда кетип атат? Эмне үчүн бүгүнкү чейин статистика жок? Статистика кыргызстандыктар канча бүгүнкү күндө? Жок, анткени ошол эле Бакиев, Акаевтар жана бүгүнкү күндө көп чиновниктер ошо Россияга барып, өзүнүн гана кызыкчылыгын карап жана ой, шайлоо келсе ушуларды мен бир алдап бир дагы. Статистика жок болгондон кийин кантип биз айта алабыз? Соцфондда коррупцияланышкан. Ошол эле бюджеттин акчасы ошо жана эже айтып атпайбы, биздин балдарыбыз кантет деп. Балдардын санын билишпейт. Вице-премьерлери бар, премьери бар, башкалар бар. Эч ким билбейт мигранттардын тагдырын. Мен бир гана айтайын, сотто ошол мигранттардын тагдыры чечилип атканда бир да чиновник жооп бере албайт. Онун сопровождение жок. Россия Казакстанда. Россия Казакстанда болсо кулчулук гүлдөп атат. Кыздарыбыздан өдө. А Россияда болсо өлтүрүп атышат. Дискриминация. Азыр кайрылабыз ушул темага. Төлөканайым, угарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз сизди. Бишкектен. Алло. Угуп жатабыз. Бишкекте Алло. Угуп жатабыз угарман. Бишкектен Кадырбек. Алло. Ооба, айта бериңиз. Кечиресиздер. Эми мындайда, чоң кыз. Жана 300 груз келди деп атпайбы? Груз 200 деп. Ооба. Эми ошону карасаң, башка мамлекеттердин бир кишиси каза болсо, сразу протест жазышат жанагы Министерство иностранных дел. Бизде болсо жанагы ошол унчукпай эптеп, ошо бекер алып келгенине жана посольство ошого ыраазы болобуз. Карасаң, бизде орустар бере тайраңдап жүрүшөт жанагы, балдар орун беришип. Бизде болсо айырда болсо жанагы аларды сабап, уруп, ошого бир кандайдыр бир чара колдонбойбу биздин мамлекет? Ошого айтып жанагы на уровне какая-то бул пути менен сүйлөшпөйбү ошолордун? Алло. Рахмат сизге, чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Руслан мырза. Жакшы эле угуп жатат сизге. Руслан мырза, айтсаңыз да, мына мен деле өткөн жылы ошол Москвада жүргөндө өзүмдүн көзүм менен көрүп бир аз күбө болуп калдым. Мигранттар Москвада болобу, жалпы эле Россияда ошол сиз айткандай федералдык миграция жетекчилигинен тартып, катардагы полиция жана башка майда кызматкерлерге чейин чоң бир капчыкта акча алуу. Каалаган учурда каалаган жерден токтотуп, каалаган жерде акчасын сындырып алышат. Элчиликтин статусу да бир Айым Оролбаева да айтып кетти ошо жакынкы жолугуда. Азыр 21 кылым, а бирок посольство, консульстволордун тагдыры 20 кылым депчи. Анткени булардын даже технический, же болбосо ошол эле юристтер, Руслан мырза мени түшүнөр, акчалары жок булардын. Биз ошо отчетто да жаздык, ошо элчиликти мындай бир техника жактан жабдыбайсыңарбы? Бирок канчалык бир деңгээлде алардын салымы чоң болуп атканда билет эле. Руслан мырза, айтсаңыз. Бул сөздү мындайдан баштасак, биринчиден мына Кыргызстанды бизде 5 миллион калк дей турган болсок, чындыгында 1 миллиондон ашык калк Россияда жүрөт. Ошонун ичинен 1 миллиону кем эмес, 1 миллиондон ашыгы Москвада жүрөт да. Анан кийин мындай деп карасак, эгерде ошол 5 миллион калкты канча юрист, канча сот, канча прокуратура, канча сотрудник милиция, канчасы карап жүрөт. Депортация. А вот Москвадагы мигранттардын ошол 5тен 1 бөлүгү туруп атат, 1 миллиондон ашык. Караганы болгон 4 юрист, анан какой-то бир 20га жетпеген посольствонун кишилери да.
булар жетишпей жатышат. Действительно, мына укук тебеленип аткан жерлери өтө көп. Россиянын мыйзамын билбей калгандыктан бузгандары бар, билип туруп эле акчасы жетпей калып аткандан бузгандыктары бар да. Бирок сиз эсиңизде, Руслан мырза, өткөн жылы машинеси менен сүт ташып иштеген Тажикстандын жаранын кадимкидей эле күнүгө бир жерден токтотуп, бир эле полиция кызматкери күн сайын 1000 рубльдан алып турган деп, сизге акыры келбеди беле? Андайлар бизде толтура. Муну дагы мындай караш керек. Мисалы үчүн Тажикстандын гражданиниби, Кыргызстандыкыбы же болбосо ошол эле Россиянын эле водителиби бардыгынан эле гаилер жердин баарында эле гаи кадимкидей эле тосуп алып штрафын алат. Бул Руслан мырза, бул деген коррупция, жана аябай чоң коррупция дагы Россияда. Анан ушу миграцияна караганда квота дагы коррупцияланышкан да, туурабы? Анан депортация дагы бул деген зачисткалардын результаты да. Бул эмне деген? Силер элчилик бул деген тышкы саясатты, внешний компонентти караш керек да. А силер болсо майда чүйдө немелерди карап атасыңар. Бул дагы силердин мандатыңар эмес да. Руслан мырза, замандаш ассоциациясынын өкүлү. Мен мынакей жерге мына суроону аягына чейин жооп берип коеюнчу. Бул коррупциялашкан да. Бирок именно Кыргызстандан келген мигрантка же болбосо Тажикстандан мигрантка келген мигрантка деген коррупция эмес. Бул гаинин общий коррупциясы да, өсүп атат. Аны биз тыя албайбыз эч качан. Алар өздөрүнүн граждандарын деле гаи көчөдөн тосуп алса 20-30 миң алып коет. Бул башка сөз. Мына мен айтайын дегеним, мына посольстводо болгону бир 20-га жакын сотрудник иштейт. Булар биздин 1 миллион адамдын укугун коргогонго жетишпейт. Болгону 4 юрист иштейт. Булар жетишпейт. Күнүгө ар бирине 100дөн 150дөн киши кайрылып жатышат. Мына мага эле мен посольстводон сотрудник эмесмин. Мен болгону замандаштын представителимин. Мага эле офиске бир күндө 200 киши келип кайрылып атат. Менин башым айланып калып атат. Кимисине кандай кылып жардам берем деп. Элчиликтин бул боюнча биз мынакей миграция министрлигинен деле омбудсменге деле кайрылуу жазып атабыз. Келсе болбойбу? Мисалы үчүн омбудсмендин бул жерде бир 10 представители болсо болмок. Потому что мына СИЗОлордо, түрмөлөрдө укугу тебеленип аткандар өзүнүн укугун билип туруп, мен муну кылган эмесмин деп туруп, ошону айла жок кылбаган ишине түрмөгө кетип аткандар дагы бар. Ушулардын укуктарын келип коргой турган именно омбудсмендин представительдери, именно миграция министрлигинин представительдери болуш керек. Руслан мырза, Доскул мырза келгенде келип туруп, ошол биздин мигранттардын 35 миң 36 миңден разрешение алып атканын көрүп кетти. Ошол эле учурда 35-36тан эмес, айла жок. Мынакей 28 миңден бизден алып тургула деп, биз колдон келишинче жардамды берип атсак, ал бир чогулушта бир айтып койбоду, экинчи чогулушта эки айтып койбоду, кайра эле айтат, мына кээ бир биздин граждандар деп, они имеют в виду нас. Рахмат. Руслан мырза, кечиресиз, бүгүнкү биздин талкуубузга Төлөкан айым элчилик разрешение на работуну сатып атышат депчи. Ооба. Биз разрешение на работуну сатып атканыбыз айла жоктон. Эгерде кыргыз мигранттар келип туруп разрешениеси жок болсо жумушка орношо албайт. Алар түшүнүктүү. Ушул жерге келип, андан көрө ошол 2000 рубль тура турган разрешениени алып берип туруп жумушка орноштуруп коя турган представительдерин ачпайбы? Рахмат. Мен айта кетейин, бүгүнкү биздин талкуубузга ошол Кыргызстан Орусиядагы элчиси Болот Жунусовду чакырганбыз, бирок такыр мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал киши өтө тыгыз экен иш күнү. Элчиликтердин ошол иши тууралуу дагы өзүнчө бир талкуу уюштуралы. Ошондой эле жакынкы арада Кыргызстандагы эмгек миграция жана жаштар министрлиги ошол жерлерде өзүнүн өкүлчүлүгүн ачуу жөнүндө дагы өкмөткө кайрылуу жасап, токтом долбоорун даярдап атышыптыр. Бул дагы алар дагы айтып жатышат, келгиле ошол токтом кол коюлуп кабыл алынып кетсе, анан кийин ошол сөз кылалы деп алар да кечээ катышуудан баш тартышты эле. Тагай мырзага сөз берсек, ошол мигранттар Кореяда, Түштүк Кореяда каяка барып кайрылышат? Мисалы, элчиликке барып арыз арманын айтса, аларды уга турган киши барбы? Албетте бар. Элчилик мен жаман иштейт деп айта албайм. Биздин элчилик жакшы эле иштеп атат. Мен өзүм башыман өткөндө ошол баягы бир кыз ошол кайрылып бизге ажырашып атам, ушундай баягы күйөө менен келише албай атам дегенде, ошондо биз элчиликке мен барып кайрылдым. Ошол консул менен экөөбүз чогуу барып, ошол кызды деген баягы ал жерде ар бир шаарда деген приюттар бар да. Ошол кандай бир кыйынчылык абалга биздин негизи эле баягы
чет жактан келген адамдар кабылса ошол экилер ошол жерге приютка барып баягы жайгаштырып коюшат да. Ошол жерден тамак ашында бекер берет, ушундай жайлар бар да, ар бир областта, ар бир шаарларда бар. Ошондой приютка алып барып коюшкан экен. Анан ал жерден баягы консулдун өзүнүн баягы каты менен мен буга кепилдик берем, жумушка орноштурам, жумушка орношпосо Кыргызстанга жөнөтөбүз деген кагаз менен ошол эметип туруп, анан биз чыгарып кеткенбиз да. Ошондой кыйынчылыктар туулат негизинен. Баягы ошол биздин турмушка чыгып барган кыздардын укугу көп мындай сакталбай, ошак жактан кыйынчылыктар бар да. Элчилик иштейт, иш алып барат. Замира айым, бул жерде Тагай мырза айтканы аябай жакшы үлгү да. Анткени Түштүк Корея системасы бул деген адамга мен да былтыр барып келгем декабрда. Ошол эле берки Кореядан, Түндүк Кореядан качкан адамдар кандай акыбалда жана кандай жардам берет депчи. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, Россия менен Казакстан бул деген режимдер аябай начар жана адамга каршы. Муну ачык айтыш керек. Өздөрүнүн жарандары деле кыйынчылыкка туш келет болуш керек. Ал Россияда, Казакстанда мигрант деле эмес. Система. Ошон үчүн тиги Руслан мырза айтып атканы бул чындык. Анткени официалдуу түрдө мигрант өзүнүн статусун алыш үчүн толгон токой бюрократический тепкичтерден өтүш керек экен да. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бул Кыргызстанда ушул өкмөт концепция чыгармайынча ички жана тышкы эч качан бул башаламандык саясат бүгүнкү күндө иштеш керек. Менимче сиздер талап коюп деген мына замандаш чогулуп келгенде замандаш талап коюп айтыш керек да, качанга чейин биз эле депчи. Биз айтып атабыз. Бул деген биз мамлекеттик эмес уюмдарбыз. Мамлекет биздин үчүн премьер, эмне үчүн налог төлөп жана башка официалдуу министрлерди өзүбүздүн мойнубузда алып отурабыз. Иштеш керек да. Рахмат, чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биздин миграцияга арналган арай көз чарай талкуубуз ушуну менен аягына келип жетти. Биздин талкуубузга бүгүн Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун жетекчиси Тулейкан Исмаилова, Москвадан Руспартнер ишканасынын президенти Руслан Ешимов жана ошондой эле Түштүк Кореяда кыргыз диаспорасынын өкүлү Тагай Өзүбеков катышты. Талкууну мен Замира Кожобаева алып бардым. Ушуну менен Азаттык бүгүнкү 2 саат уктуруусун аяктайт. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.